Ассаламу алейкум айымдарым. Сиздер менен пахлаванын оригинал рецепти менен бөлүшөмүн. Бизге керектелүүчү азыктарды өзүңүздөр көргөндөй эле унду крошка жасап алабыз. Сахар 100 грамм, 3 столовый ложка сметана, 3 жумуртканын сарысы, разрыхлитель, ванилин кошуп жууруп алабыз. Ушундай салмасына, начинкасына 100 грамм сахар менен 3 жумуртканын белогун миксерлеп, пышный пена болгуча миксерлеп алабыз дагы, майдаланган жаңгакты кошуп, начинка жасап алабыз. Ушинтип өзүңүздөр көргөндөй катмар кылып даярдап алабыз. Эң үстүнө жумуртканы жана жаңгакты жабып бышырып алабыз. Ысык кезинде эле үстүнө аселден сиропту сыйпап коебуз. Муздаган сайын тыныктырып жей беребиз. Жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып өтүңүз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен менен бирге болуңуздар.